Ноокат районундагы 9-10-11 класстын окуучулары арасында массалык чуркоо иш-чарасы өткөрүлдү. Самалы кыргыз милициясынын 100 жылдыгына карата уюштурулган. Сынактын шарттарына ылайык окуучулар 1 чакырым аралыкка белгиленген мөөнөттө жетип келүүсү керек. Мен жүргөндө бардыгында биринчи орунду алам деп аракет кылам, эч калып кетем деп оюмда ондой нерселер болбойт. Только биринчи орунду алам деп аракет кылып, ошого аракет кылабыз. Биринчи орунду албайм эмелер жок, биринчи орунду алам деп аракет кылып жүрөбүз да. Анан кийин биринчи орунду алсам да ичибизде коркпостон аракет кылабыз да, коркпостон аракет кылган болсо адам тат коркуш керек эмес да. Ошондой эле тартип менен кыздар арасында да мелдеш уюштурулду. Арасынан мыктылар суурулуп чыгып, жеңүүчүлөр аталышты. Баса белгилөөчү жагдай бүгүнкү иш-чарага спортко кызыккан окуучулар келген. Иш-чара өтө жакшы. Мага жакты. Мен бул чуркаганга келгенде биринчи орунду алам деп ойлободум. Биринчи орунду алабыз деп мен күндө эле тренировка кылам. Тренировка кылып тренер агайыбыз бар. Ошол тренировка кылдырып биринчи орундарды алып жүрөбүз. Иш-чаранын жүрүшүнө ардагерлер, мугалим агайлар, айыл тургундары катышты. Аралыктан чуркоо иш-чарасына 121 билим берүү мекемелери тарабынан 189 окуучу катышты. Финишке биринчилерден болуп келгендерге ички иштер бөлүмдөрүнүн жетекчилери тарабынан медалдар жана дипломдор тапшырылды. Бул иштерди жүргүзүү бул эң келечек үчүн аябай пайдалуу. Кудай буйруп насип кылса, ушул балдардын арасынан жакшы элге кызмат кылган милициялар чыгат деп мен ишенем. Анан бүгүнкү күндө дагы милициянын иштери аябай жакшы, элге жакын, мектептерде иштерди жүргүзүп атат, идеяны бар иштеп атат, башкалар иштеп атат. Айылдарда дагы милициялардын баскан турганы көзгө көрүнүп, тарбиялуу иштерге таасир этип атат. Жакшы, Кудайга шүгүр. Андан соң Ноокат районунун аймагында балдарды кылмыштуулуктан, укук бузуучулуктан арылтуу максатында "Мен милиция болгум келет" аталышындагы чакан концерттик программа коюлду. Кыргыз ички иштер бөлүмүнүн коомдук тартипти сактоо жана кылмыштуулукту алдын алуу боюнча ыкчам иштер өз убагында жүргүзүлөт. Шаардык ички иштер бөлүмүнүн нөөмөт башчысы сиздин угуп жатат. Азыркы учурда шаардык ички иштер бөлүмүнүн тарафынан ыкчам тергөөдө чыгып кетүүгө даяр. Бул конкурска келген себеби мен чоң милиция болуп келет. Жана бул сүрөттөрдү чоңойгондо мен график дизайнге тапшырам. Мен милиционер болгум келет, себеби көчөдөгү жана коомдогу элдерди коргоп, кичинекей балдарды мыйзамдуу түрдө сактап, зордук зомбулуктан коргоого милиционер болгум келет. Иш-чаранын жүрүшүнө бондорлор ырдалып, сүрөт көргөзмөлөрү көрсөтүлдү. Аталган иш-чарага 200 окуучу катышты. Жергиликтүү бийлик органдарынын демеушүлүгү менен жеңүүчүлөргө баалуу белектер менен дипломдор тапшырылды. Ушул ички иштер бөлүмү бар Ноокат районунда. Мына ушул иш-чараны алып калганда ушул мектеп окуучулары арасында, жаштар арасында зорлук зомбулукту болтурууга, кылмыштуулукту алдын алуу жана ушундай жаштарды ушул спорт күнүнүн максатында болуп жатат. Бүгүнкү күндө ушул биздин район боюнча 61 миңден ашык мектеп окуучулар бар. Ошолорду жана айтылган ушул спортко тарбиялоо, спортко тартуу максатында бүгүнкү иш-чара өтүп жатат. Бул иш-чара быйыл Кыргыз автоном облусунун 100 жылдыгына жана Кыргыз милициясынын түзүлгөнүнө 100 жыл толгонуна карата министрликтин тапшырмасы менен аткарылууда. Коопсуз өлкө бул балдардын келечеги деген. Андан тышкары дагы биз бир кароо сынак өткөрүп атабыз Ноокат районунун аймагында. Кароо сынактын немеси мен милиция болгум аталышында кароо сынак, ал кароо сынактын эң негизгиси бул балдардын патриоттук, ак ниеттүүлүк, мамлекеттиги сүйүү эң негизгиси. Андан да тышкары бул үй бүлөлүк зордук зомбулукту, кылмыштылыктын алдын алуу жана ушул сыяктуу алдын алуу иш-чаралар өткөрүү. Бүгүнкү иш-чарага бизге Ноокат районунун бардык билим берүү мекемелеринин окуучулары катышууда. Андан тышкары райондук мамлекеттик администрация, жергиликтүү өз алынча бийлик органдары жана биз бүгүнкү иш-чаранын жеңүүчүлөрүнө жана катышуучуларына белектер дайындаганбыз. Бул белектердин баардыгын райондук мамлекеттик администрация жана жергиликтүү өз алынча бийлик тарабынан бизге каржыланып берди. Иш-чаранын максаты балдарды кылмыштуулуктан, укук бузуучулуктан арылтуу, ошондой эле Кыргыз Республикасынын жаш мундардын мекенге болгон сүйүүсүн арттыруу жана патриоттук сезимдерин ойготуу максатында уюштурулду. Алтынай Гапарова, Ош Билим жаңылыктары.